Ya tuğanдар kızık ile kalkpız. Assalamu alaikum. Mına ol. Жерді қараңыздар. Жолдан өтіп атып күбө болуп калдым. Общий bir караганда журналисттерди кошкондо bir 20дай адам бар. Эми ушулар шайлоо таза эмес өттү деп. Таза өтөбү, таза өтпөйбү? Ар кимдин өзүнүн ордун билиш керек да. Анан партиянын атын коюп алып эле, сулуу атты коюп алып эле чыга берген менен буга чейин жасаган иштери барбы, жокпу? Ошонусуна караш керек да. Азыр bir коом, bir доордо жашап аткан элбиз да. Бардыгыбыз окшошпуз, туурабы туугандар? Эми ушинтип эле митинг кылып, баягы сырттан келгендер ишеничтен чыгарып, канча Ошко дагы баягы инвесторлор келет. Ошон үчүн тынчылык керек элге. Саясатыңарды эл урганы да жок да. Бүгүн арапа күн болуп атса туугандар, шектик күнү депчи. Мусулмандардын улуу күнү, эртең орозо. Керек да жан баштычы. Керек да жан баштычы. Керек да жан баштычы. Баары ошол өзүнүн ырчылыгы. Аканы, байкеңиле, кайыңыле, досуңуле, беши юриселе деп шанап жүрүп, бийликтин баары таважук, байкеси, юриси, конушушудан койбоду. Алар эмне атат? Эмне атат алар? Алар ошол өзүнүн чөнтөгүн ойлоп, бизнес ойлонбосо бизнестин эркиндикти, же болбосо ошо бизнесин тарткыла албаштын анасын кылып, же болбосо ошол коррупцияга аралашкан болсо камалып кетпештин анасын кылып, болгон акчасын чачып, шайлоого аттанышат. Каждый шайлоо революция атпайбы? Бизде туруктуулук жок болуп атпайбы? Ошон үчүн үмүттөй атабыз. Чачылып, бириге албай атпайбызбы биз элжир? Кыргызстан болгон кичинекей мамлекет болгонунун ичинде бөлүнүп, жарылып, ырыскынын баарын ачып атпайбызбы биз? Туурабы? Качан биригебиз? Канткенде биз биригебиз? Качан менен ниетибизден кийинге биригебиз? Качан менен ниети бузуктар кичине элди ойлогондо өнөлөбүз? Ошон үчүн айтып кететимин, мына азыркы бийликке жанталашып, аттанышып, акчаларын чечишип баргандар булар элди ойлойбу. Ал же бар акчасын жүз эсебине иштегендин жолун карап буларчы. Мисалы, депутаттыкта Ош шаардык кеңешинде айлык бербесе, мынчаларга керек ушул киресте. Мен түшүнгөн жокмун. Мага депутаттык деле кереги жок. Мен чисто өзүм ушундай жаштарды колдогон үчүн Биргей партиясы чакырган бир сом акчасына иштейсиңби? Иште, өзүң жетеби? Жетет деп. Өзүң жалгыздыктан ошондуктан мен эч ким адам менен жалгыштым бир айдын ичинде жалгыз. Ар бирине ушул президент айткан сөздү айтып чыкты. Кантип жардам бересиңер биздин мамлекетке? Кантип ушул президенттин кылып аткан ишине жардам бересиңер силер дегендей суроолорду мен айтып аттым. Жалгыз ушул бир галочканы кичине таза адамга берсеңер гана ошондо гана жардам бересиңер депчи. А булар эмне кылды кече дагы? Көз алдыбызда акчаларды берди. Көз алдыбызда шыбындарды төктү. Көз алдыбызда ошол асфальт олтурум, цемент олтурум деп сатып алды. Бул сатып алды адамдычы, ошол харам акчалар нечи? Биздин Ош шаарын бүтүндөй харамга алмаштырып коюштулар, аралаштырып койду. Бунун аты жакшы болбошу мүмкүн. Ошондуктан суранып кетет элем президентибизге. Бул жанында жүргөндөр эски эле бийликтегилер. Алар дагы туруксуз. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Кечээ мурунку революциянын себебин болду. Ошого окшогон жүзү жоктордон болуп атат. Ошондуктан суранып кеткен эл журт баарыңыздар ким келбесин ошо элди эле иштесе иштесин. Ким келбесин ошо өзүнүн хатабы келечекте балдарын эметпесин. Ошо балдар үчүн кичине болсо дагы салымдашып, мамлекетибизге ошо өнүккөн шаар тартылбасын. Ошо президентибиз аракет кылып атат. Ошого жардамдар иштегенди көздөсүн. Өзүнүн кызыкчылыгын ойлобосун. Элдин кызыкчылыгын бийик коюш керек да. Ошондой гана билем. Ошону айтып кетем. Рахмат. Биргей саясий партиясынын өкүлү, кийинки кайсы партия өкүлү белгиле? Республика, ладно. Урматтуу шаар тургундары жана бийлик өкүлдөрү, бийликте тургандар. Булар аш барса 30 болуптур. Адамдар жабылтайынбы? Булар аз экен деп
Bağыңарды бербегиле. Баягы көнүп калсыңар силер. 20 кой, 30 кой деп койду короодо койду санапчы. Метке коюп. Дагы кошумчам бар дейт бир бол. Дагы өтө нерсе баарыбыз Кудайга шүгүрбүз. Баарыбыз өзүбүздүн өмүр көрсөк, биздин мамлекетти, биздин балдарды жүргүлүп, ушундай кетсек, ушундай чачыла берсек, ушундай тоонубузду ойлосок, чындыгында мамлекетти жоготуп берип тастакен да. Мен өз көзүм менен элдин арабаганда гана түшүндүм да бул нерсени. Ошон үчүн айтып кетем, өзүңүздү гана ойлоп, өзүңүздөн тазалыкты баштап, катада ошо тазалашамайды. Мен ушундай калып кеткен болсо, үмүтсүз бир шайтандан деп. Ошон үчүн чакырып кетели, алдындайлы, акемели, байкемели деп, алардын маселелеринин максаты кандай? Ал өз үчүн иштешпи, же болбосо бар бизнесин эркиндетишпи? Ошонун чечимине иштегендер. Рахмат сиздерге. Рахмат. Дин атайын ушул жерге элдин үнүн угузам деп келгенден кийин бир тыңырак болуңуздар. Таза шайлоо! Таза шайлоо! Таза шайлоо! Таза шайлоо! Биз демократиянын алгачкы кадамдарын таштап атабыз. Үлгү кылып атабыз. Көпчүлүгү азыр үйүндө отургандар бар. Барсамбы, барбасамбы адамдар көөлө болобу, анан аз болуп калып, уят болуп калбайлы дей берет да. Көпчүлүгү. Андай эмес. Адамдын ар бир адамдын укугу үйүнө кымбат. Анан көп болуп келип эч ким сүйлөбөй турган деле жамаат болгондон көрөп, мына жерде ар бир партиядан сүйлөп атат. Мына ушундай поколенияны биз тарбиялайлы. Кийинки шайлоо өткөзүп атканда мына бир 30 укугун талашкандар бар эле, ушулар не дейт деген сөз ошол дагы тарбия. Каалагандай калчап, каалагандай метке коюп, намком кылып сатып алып, шайлоону каалагандай өткөзүлгөнгө биз каршыбыз. Каршылыгыбыз мына ушинтип. Биз айтпай атабыз, биздин партияны дагы киргизгиле деп. Биз кечеги болгон туура эмес шайлоону мыйзамдын негизинде кылмыш ишин козгоп, камай тургандарын апарып камаңыздар. Мен бул сөздү мына эртең буйрса, эртең бүрсүгүнү Бишкекке дагы кетем. Ал жакта дагы көтөрөм бул маселени. Не бул жерде бир хан эле өзү билип өзү чече береби? Өзү каалаган партияны өткөзүп, анан ошол жерге өзүнүн укаларын тыгып алып анан шайлоону жеге береби? Андай болбойт. Булар ким? Премьер-министр же президенттин тили менен айтканда, мына балдар кимдин балдары? Же бул не Кыргыз Республиканын жарандары эмес? Анан бийликтин партиясындагылар сыбой, калгандар чужойгу.